Өлкөдөгү урунттуу окуялардын топтомун түз эфирде баштайбыз. Студияда Абдумалик Базарбаев болом, саламатсыздарбы? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын маалымат жана коммуникация башкармалыгы 15-июнь саат 10:30 карата мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде абал салыштырмалуу туруктуу деп мүнөздөлгөнүн маалымдайт. Түн тынч өттү, эч кандай терс окуялар, чыр-чатактар катталган жок. Кече 14-июнда саат 19:30дан 20:35ке чейин кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын башка тилкелеринде өкүлдөрдүн жолугушуусу болуп өттү. Жолугушууга тараптардын жооптуу аймактардагы чек ара заставаларынын башчылары да катышты. Мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги абал көзөмөлдүү. Ысык-Көлдө көпүрө сынып, жол тейлөө ишканасынын кызматкери каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, кече 14-июнда Жети-Үгүз курортундагы Көкжайык жайлоосуна баруучу унаа жолдун 3-көпүрөсүнөн өтүп бара жаткан учурда карагайдан салынган көпүрө сынып кетип, натыйжада жол тейлөө ишканасынын кызматкери экскаватор унаасы менен саат 17:00 чамасында Жети-Үгүз суусуна кулап кеткени кабарланган. Жерине саат 17:20 Каракол шаардык Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын унаасы менен 4 куткаруучу, ага кошумча саат 19:39 Жети-Үгүз райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 19 куткаруучусу жана облустук суу чарба башкармалыгынын 1 кран тартылган. Саат 20:20 жүктөгүчтүн жардамы менен экскаватордун кабинасынан айдоочунун сөөгү чыгарылган. Ал 45 жаштагы жол тейлөө ишканасынын кызматкери болгон. Эске сала кетсек, 13-июнь күнү саат 18:00 чамасында катуу жааган жаандын кесепетинен Жети-Үгүз айылында Жети-Үгүз суусунун деңгээли көтөрүлүп, 3 турак үйдү суу каптап кетүү коркунучу жаралган. Ошондой эле Көкжайык жайлоосуна баруучу Конкин Жети-Үгүз Телети унаа жолунун 39-чакырымында жайгашкан 4-көпүрөнү агызып кетүү коркунучу жаралган. Бекемдөө иштерин жүргүзүүгө номер 35 жол тейлөө ишканасынын 1 экскаватор, 1 хобо, жайыт комитетинин 1 жүктөгүч тартылган. Кара Суу райондук соту кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдаштырууга айыпталган ЖНГО кайманаты менен таанымал Кадыр Досоновду актады. Бул тууралуу Ош облустук сотунун маалымат катчысы Айпери Туратбек кызы билдирди. Мындай чечим 14-июнда кабыл алынды. Маалыматка караганда, Жазык кодексинин бирөөнүн мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу боюнча козголгон кылмыш иши мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу өндүрүштөн кыскартылган. Досонов кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдаштыруу беренеси боюнча дагы акталды. Буга анын аракеттеринде кылмыштын курамы жок экени себеп болгону белгиленди. Өкүмгө наразы тарап 30 күндүн ичинде Ош облустук сотуна апелляциялык тартипте даттанууга укуктуу. Москвада туугандары кордогон кыз социалдык кызматкерлердин көзөмөлүндө. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен кабарланды. Маалыматка ылайык, Өзгөн райондук Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын адистери Москвадан кайтып келген кызды жекече коргоо боюнча иш планын түзүштү. Бул план Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын алдындагы балдар иштери боюнча комиссиясынын жыйынында социалдык кызматкерлердин катышуусу менен талкууга алынды. Баланын 41 жаштагы атасына жана 33 жаштагы апасына баланын тарбиялоо боюнча милдеттери жөнүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Министрликтин маалыматы боюнча, учурда баланын психикалык жана физикалык абалы туруктуу. Кыз социалдык кызматкерлердин көзөмөлүндө. Белгилей кетсек, буга чейин Москвада жашы жете элек кыргызстандык кыздын туугандары тарабынан сабылганы тууралуу тасма тарап, ал коомчулукта кызуу талкууланган. Андан кийин Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кызды көзөмөлгө алып, мекенине кайтаруу пландалып жатканын билдирген болчу. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы Тажикстандын командасы менен оюн өткөрүп тең чыкты. Акшумкарлар топко көбүрөөк ээлик кылып, кооптуу чабуулдарга байма-бай чыгып жатты. Бирок эсеп ачылган жок. Азия кубогунун тандоо алуу оюндары 6 өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда өттү. F тайпасында Кыргызстан, Тажикстан, Мьянма жана Сингапурдун командалары жайгашкан. Бул тайпадагы оюндардын баары Бишкекте болду. Бардык оюндун жыйынтыгында Кыргызстан менен Тажикстандын курамасы 7 упай топтоду. Азия кубогу үчүн 24 курама команда күч сынашат. Буга чейин алардын 13-ü аныкталса, калган 11-и тандоо турунан өтүүдө. Кыргызстан менен Тажикстан 6 упай топтоп Азия кубогуна жолдомо алган. Себеби В тайпасында Палестинанын курамасы 3 оюндан кийин 9 упай менен 1-чи орун алса, 3 оюндан кийин 4 упай менен 2-чи орунда турган Филиппин тайпадан чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Мындан улам
шумкарларга Азия кубогуна жолдомо алуу үчүн 6 упай гана жетиштүү болду. 2023 жылкы Азия кубогу кийинки жылы 16 июндан 16 июлга чейин Кытайда өтмөк. Бирок ал өлкө коронавируска байланыштуу мелдешти өткөрүүдөн баш тартышкан. Азырынча кайсы жерде өтөрү белгисиз. Президент Садыр Жапаров 14 июнда Дөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадионунда Кыргызстан менен Тажикстандын курамаларынын оюнуна барды. Биттеш аяктаган соң улуттук кураманын кийим алмаштыруучу жайына кирип, команданы ийгилиги менен куттуктады. Өлкө башчысы спортчулар менен болгон баарлашууда Кыргызстандын футбол боюнча курамасынын Азия кубогуна катышуусуна байланыштуу бардык каржылык маселелер өз убагында чечилерин белгиледи. Мындан тышкары үстүбүздөгү жылдын августунда Бишкекте 22.000-5 миң адам бата турган заманбап стадиондун курулушу башталарын билдирди. Ал эл аралык мүнөздөгү ири иш-чараларды тийиштүү деңгээлде өткөрүүгө мүмкүн болгон көп функционалдуу спорттук арена болот. Азия кубогуна тандоо алкагында 14 июнда Кыргызстан менен Тажикстан оюну тең чыкты. Соңку сааттарга алынган маалыматтар мына ушулар болду. Саат 13:00 жолукканга чейин бизден алыстабай туруңуздар.